Ertemen bağımlılıktan beri her gün bir videonun canı Taşiyev Dapros'ta oturgan videosun. Bu kanday video degensin. Taşiyev al жерде захват менен басып улам бийликти деген жери жок. Taşiyev наоборот айтып атат. Эл возбуждение болуп турат. Азыр көчөгө чыгып кете турган болсо, 10 000 ел чыгып кетсе, 1000 кармашы мүмкүн, 9 000 көчөдө ар жерде жүрөт дейт. Мародерство кылып мындай. Аякты басып алып, биякты басып алып деп. Андай нерсе бизге кереги жок деген майында айтып атат. Эгер ушинтип жала жабып ар ким мага ар нерсени жок нерселерди айта бере турган болсо, мен өзүмдү защита кылыш үчүн сотко чейин барам деп атат. Ошондой эле сотко мына келип атат. Еще соттун ачык өтүшүн талап кылды. Ачык өтө баштады сот. Сотко келгендер эмне болду атат? Бирөөсү да факт менен эч нерсени айта албай атат, туурабы? Туура эле. Бул видеону азыр Taşiyevдин допросто отурган видеосун. Ар пабликтер ушу Taşiyevди критика кылып аткандар, ушу душмандары полный жана как будто Taşiyev захват менен басып алам деген видео дегендей мааниде чыгарып атышат. Сырттарына жазып ар нерсе кылып. Буну жаш бала деле түшүнөт го Taşiyev ал жерде эмне деп сүйлөп атканын. Taşiyev өзүн защита кылат да, конечно. Ал жерде допросто отурат. Ал жерде не то сөз сүйлөгөн жок, ал жерде захват кылып бийликти басып алам деген сөз жок. Наоборот, эл ошол көчөгө чыгып кетпесин жана бизге хаос кереги жок дегенди айтып.